Ассаламу алейкум, урматтуу биздин телекөрүүчүлөр. Баягыда эле таң атты, баягыда эле сезим алдыңыздарда, баягыда эле Нурлан кыйкырган бойдон баштап атат. Ооба, мунун баары келчи челитили долбоорун көрүп жатканыңызды аныктап жатат. Жана алдыда сиздер менен 2 саат бою биз Нурлан экөөбүз жакшы бир темалардын бирин ачып, сиздерге биздин рубрикаларыбызды тартуулап, албетте маанайыңыздарды көтөрүп, коноктор менен маек курабыз. Анын баары башталгыча, бунун баары башталгыча көчөккө өтүп кеткен, кандай десем, биздин жаш достор, абитуриенттер жакын арада, уже абитуриент болуп калды. Майраңыздар менен, окунуп бүткөнүңүздөр менен азыр негизи орус тилде ырдаса болсо, орус тилде сүйлөгөндө болсо, азыр бастан ырдап чыкмакмын да. Чындыгында дегеле бүтүрүүчүлөрдүн абалы бул жылы дегеле дүйнө жүзү боюнча чындыгында ал кичине болсо начарлап калды, бирок бүтүрүүчүлөргө карабастан аларга дагы жакшы бир натыйжа болду десек болот, тажрыйба болду. Онлайн ошол чындыгында окутуудан баштап, албетте бүтүрүүчүлөрдүн баалуулугун били, сенин өзүңдүн эле ошо окуп жаткан адамыңдагы баалоо деп айта аламын. Жана дал ушул себептен бүгүнкү биздин темабыз дагы билимге ошо байланышта болот. Сезим, сен ошо окууну бүтүп атканда ойлодуң белең бир телеканалдын алдына келип, ошоктон чай ичем деп? Жок, эч качан ойлогон эмесмин, анткени окууну бүтөөрдө мен барып эле ушул алып баруучулукка кетип калам деп да ойлонгон эмесмин. Ал тууралуу биз сөзсүз түрдө алдыда маек курабыз, сиздерден дагы билдирүүлөрдү күтөбүз. Ушинтип эле кыздар, балдар менен өмүр бою эле тытынып жүрүп өтөбүз окшойт, Биз Темир Назаровга жагымдуу клип үчүн ыраазычылык билдиребиз. Өзүбүздүн темабызды уланта берсек, бүгүн биз бүтүрүүчүлөргө гана эмес, абитуриенттерге, мектеп окуучуларга дагы дегеле билим алып жаткан адамдарыбызга арналган эфирлердин бири болуп жатат. Анткени бүгүнкү биздин темабыз заманбап билим тууралуу бүгүн биз талкуулайбыз. Конокторубуздан тышкары өздүк дагы биз маалыматтар менен бөлүшүп, сиздерден дагы өзүңүздөрдүн ой пикирлериңизди күтөбүз. Мен негизи эле азыр мектепти бүтүп аткандарга кайрылгым келип атат. Мектеп бүтүп атса керек. Кое тургу, алдыда да көп нерсе серди күтүп отурат. Ооба. Жана кичинекей болсо дагы азыр маалымат окуп кетейин. Дегеле дүйнөдө 1980-жылдары ийгиликтүү мектептерди сыпаттап көрсөтүү негизги маселе болсо, 1990-жылдары мектептин кантип ийгиликтүү кылуу керек деген дагы өз ушундай укуктары пайда болгон. Ал эми 2000-жылдары мектептин ийгилиги эмнеде экендигин түшүнө баштаган. Жана дагы 2010-жылдары мектеп системасын кантип ийгиликтүү, натыйжалуу кылуу башкы маселеге айланган. Ошондо, демек 2010-жылдан баштап дегеле дүйнө жеке мектепке эмес, мектеп системасына дагы көңүл бурууда. Дегеле азыркы учурда мектеп системасы, мектептин билиги, заманбап билимдин деңгээли сиздин оюңуз боюнча кандай? Жана балким сиз дагы кандайдыр бир мектепте окуп жатасыз, же болбосо балдарыңыз ал жакта дагы билимдин деңгээли тууралуу, өзүңүздүн ой пикирлериңиз тууралуу жазсаңыз болот. WhatsApp аркылуу номерубуз 0508 400 100. Ооба, экинчи саатыбызда дагы коногубуз бар. Албетте сиздерде каяка барсаңыздар болот, ошолорду айтып берет. Кандай десем, Бишкекте, Кыргызстанда негизи эле эң жакшы билимдердин бири болуш керек, билим берчү окуу жайлардын бири. Чындыгында ар бир кишинин өз ой пикири бар деп айта аламын. Жана дагы мен өз оюмду айтып кетсем, мен мектептерди бул жолу мен 2-3 жолу алмаштырганмын. Жана айта кетсек, эгерде бир жерде жакшы билим берсе, экинчи жерде мектеп жаңы ачылган болгондуктан же болбосо кандайдыр бир себептен деңгээл кичине төмөнүрөөк. Жана дагы көпчүлүк учурда биздин дегеле мекендештер, биздин ошо кыргыз элибиз көпчүлүк учурда биздин Кыргызстандын деңгээлин башка өлкөдөгү мектептер менен деңгээлин аябай салыштырмашып, аябай айырмаштырышып айтып беришет да. Эмне себептен? Бул биздин телекөрүүчүлөр дагы билет болуш керек, ошол тууралуу бизге дагы жазыңыздар. Ооба, дайым сизде байланышта болобуз, бирок чалбаңыздар, абдан чоң суранам. Жазып эле WhatsApp катары же мындай SMS билдирүү эле жазсаңыздар болот. Сурооңуздар болсо албетте жазыңыздар, биз аларга жооп бергенге аракеттенебиз да. Алдыда көптөгөн бизде рубрикаларыбыздар бар. Бага чейин айтып кеткендей эле коногубуз дагы бар. Коногубуздар менен да сүйлөшүп көптөгөн жакшы маалыматтар менен бөлүшкөнгө сиздер менен аракеттенебиз. Эми болсо акырындан туруңуздар. Темир Назаров сиздерди оготуп кетти. Лейлила деген ыры менен мындан арыда көптөгөн ырлар болот. Биз менен болуңуздар. Сезим экөөбүз дагы кандай десек, мектеп
мектепте кантип окуганыбызды, кандай бүтүргөнүбүздү, азыр кандай абал болуп атат, ким каякта окуганын баарын айтып беребиз, кызыктуу окуяларды айтып беребиз. Сиздерде кызыктуу окуялар бар болсо бизге жазыңыздар, албетте биз аны окуп кандай десек, жанакы мектепте айтып калчу эмес беле. Эмне күлүп атасың депчи. Айт баарыбыз күлөлү депчи. Ошон үчүн бизге да айтып бергиңиздер, биз Кыргызстан баарыбыз чогулуп, сиздин окуяңыздарга күлүп, жана кандай оюңуздар бар, балким башка адамдарга кандай окуучуларга сунуштарыңыздар бар. 9-ду бүтүп кеткен жакшыбы же 11-ди бүтүп кеткен жакшы, ошол жөнүндө да пикир жүргүзөбүз. Негизи эле азыр көбүнчүлөр деле жок, мен 9-дан кийин кетем, ушу мектептен тажадым дегендер да барыш керек экен. Жок, андан көрө бар колледжге окуйнчу деп, же бир техникумдарга барайынчы дегендер бар да. Ооба, жана дагы айта кетчү нерсе, бизде заманбап билим деген дегили терминди кандай түшүнөсүңөр? Анткени азыркы учурда заманбап билим мурунку билимге караганда деңгээли дагы өзгөчөлөнүп, анда дагы жаңы инновациялар киргизген деп айта алабыз. Ошол себептен бизге жазыңыздар, WhatsApp аркылуу баары эле жеңил, жөн гана биздин номерубузду сактап 0508 400 100 номерин бизге WhatsApp аркылуу бекер эле жазсаңыздар болот. Азыр болсо таңың, Нурлан, сенде неден башталат? Меники кухняга чейин басып барып суу ичкенден эле башталат. Менин таң болсо кел чай ичели теледолбоорунун ар кандай ушу Сергек таң рубрикасынын алкагында спорт менен машыгуу көнүгүүлөрдөн башталат. Ошол себептен сиздерди дагы спортко чакырып Сергек таң рубрикасына назар салсак болот. Рафаэль байке, сиздин билишиңиз боюнча биздин эфирлерге ар кандай суроолор туш болот. Жана албетте Ташкы өмүрдөн бизге Элмира аттуу айым чалыптыр. Жана чалып айта кетти. Жайкы даярдыкка кол менен ар кандай көйгөйлөр бар. Ошол көйгөйлөрдөн кантип арылып даярдык көрүшүм керек деген суроо. Жакшы, Ташкы өмүргө ысык салам. Бизди көрүп, биздин долбоор менен кызыкканга биз абдан кубанычтабыз. Биздин долбоорубуз мына жаш эле өспүрүм болгону менен сиз уже суроо бизге берип атканыңар эң жакшы. Колдун аркасы бул аялдар үчүн чоң проблема. Билесизби? Билбеймин, бирок түшүнүп жатам. Анткени менин көйгөйүм тууралуу айта кетсем, чындыгында мен болчуңдарды ушинтип көнүгүүлөрдү жазабай калсам, ушунчалык жумшак болуп кетет десем болот, анан кичирейип дагы кетет. Сиздики бул проблеманын кичинекей экен, сиздики кечирейип аткан. Көбүнчөсүнүкү бул проблема ошо чоңоюп калган. Караңыздар, кийинчерээк убакыт өткөн сайын, возраст өткөн сайын, убакыт өткөн сайын, жаш өткөн сайын, сезим бул кол болсо чоңое баштайт. Анан кийин мондай ушундай бул эт десек болот же май болуп калат. Жарымысы эт, жарымысы май болуп калат. Муну кантип кетиребиз? Биз иштешибиз керек. Караңыздар, колдо эки булчуң бар. Алдыңкы булчуң бул бицепс деп айтылат. Бул болсо алдыга көтөрө турган. Мынакей, деле көрсөлөр көрүп атасыздар да? Кичине чыгып калды. Бизде мынакей, качок сезим, мынакей. Бул колдун аркасы. Бул кайсы функцияны аткарат? Сезим. Кайсы функция? Бул болсо сиз өйдө көтөргөндө функцияны аткарат. Биз ошо көрдүңүзбү, биздин эле долбоор баарын түшүндүрүп кетет. Кайсы булчуң эмне аткарарын. Мынакей. Сиз болсо бирдемкени жерге чыштадыңыз. Ошону мен мисал алып туруп көтөрүп атканда ушул кол иштейт. Ордук бул жакка кетет. Ордукту ушул жакка кетирет. Бизге чалган Элмира ал колдун аркасы дейт. Колдун аркасы кандай функцияны аткарат? Колдун аркасы балким өйдө көтөргөндө. Мынакей. Эң туура. Аялдарда бул проблеманын эң чоңдугунан анткени аялдар колду өйдө көтөрбөйт. Туурабы? Көп эле учурларда чындыгында ушундай. Бул болсо, азыр мен дагы көргөзүп кетейин. Бул колдун аркасы бирдемкени түрткөндө иштейт. Караңыздар. Бирдемкени түрткөндө колдун аркасы. Мен ушуну өзүмө тартсам, колдун алды иштемек. Ошондо алдында булчуң бул бицепс, колдун аркасында булчуң бул трицепс. Эми караңыздар. Биз Элмирага бир айтып кетет элек да. Сиз үйүңүздөн ушундай спорт магазинден аласыздар, же үйдөн ушуга окшош. Жөнөкөй эле үйдө окшош. Анан андай жок болсо, жок мен колуңузду ылдый түшүрүп эле, мен бүгүндөн баштап бүттү тренировка кылып өзүмдү карабайм деп беришим. Жөнөкөй суу. Жөнөкөй эле суу. Суунун кичинекей бөтөлкөсү. Ошого суу толтуруп алып, кийинчерээк ал жеңил болгон сайын кум толтуруп, ошондой кылса болот да. Мен ошондойлорду көргөм. Бунун эчтеке уят эчтекеси жок. Уят биздин проектти көрбөй койгон. Уят бизди көрүп, анан кылбай койгон. Туурабы? Туура. Эч качан мен мунум жок, тигиним жок, мен уялып атам деген сөздөн биз алыс болушубуз керек. Эмнеге уяласыздар?
Бұл сіздің ден соолугуңуз. Эми элестетиңиз, менен сезим коштошсоңуз, эми караңызчы оны. Коштошуңуз биздин телекөрүүчүлөр көрсүн. Бұл еще есептегенде сезім арық. Сезімді 10 жылдан кейін көрөбүз. Мақұл. Келіңіздер, сезім қолыңыз қалыңыздар. Біз болса, дағы бір жол айтып кеттік, қолдың арқасы трицепс деп. Қолдың арқасы трицепс болғандай, мұны болса башыңыздың арқасына көтересіз. Сезім, мынакей. Анан қолды көтересіз. Көрдіңіз бе? Бұл түс болады. Сезім, алдыны қараңыздар. Мынакей. Ушул кенде сіздің бұлчуңыңыз іштейді. Қараңыздар. Анан кейін бізге болса, ошол бұлчуңду иштетип атканда стабилизатор керек. Ал болса, сезім экинчи колуңуз болот. Экинчи колуң. Экинчи колуңуз, муну кармаңыз. Биринчи колуңузду кармаңыз. Эми караңыздар. Мынакей. Телекөрүүчүлөр карап, колуңузду көргөзүп колу. Караңыздар. Бул экинчи кол болсо стабилизатор. Башка уроо албаш үчүн, же колдон түшүп кетпеш үчүн ал чыканактарын алып турат. Сезим баштады. Бул эң жакшы. Мындан да сезим дем алганды унутпайбыз. Канткенде дем алабыз. Көтөргөндө демди чыгарабыз. Алган эметкенде ылдый чыгып атканда дем мурдубуз менен алабыз. Эң сонун. Дем чыгарабыз, дем алабыз. Дем чыгарабыз, дем алабыз. Оордуксу жарып баштады. Кандай? Эми оордуп баштады. Эми экинчи колуңузга да. Бирок да, биздин телекөрүүчүлөргө биз түшүндүрүп бердик да. Келиңиздер эми башка көнүгүүнү кылган. Караңыздар, үй шартында ушундай резинкалар бар. Ушундай үй шартында болуп калат. Ушундай резинка менен да кылса болот. Кантип кылабыз? Эми караңыздар, сезим. Бул болсо бойго жараша болот. Ошон үчүн телекөрүүчүлөр өзүңүздүн боюңузга ылайык басып аласыздар. Караңыздар. Анан кийин сиз кылгандай эле мына кайрадан тартып баштайсыз. Кара, көрдүңүздөрбү? Бизде гантель жок десеңиздер, ушундай резинка. Резинканын баасы 1 метри 100 сомдон эле болот. Бул 5-6 жылга жетет. Телекөрүүчүлөр көргөзүп коюңуз. Өзүңүздүн колуңузга эми оң колума кылып көрөйүн, оң колуңузга кылып көрөсүз. Басайын. Эң жакшы. Мынакей. Эң сонун. Резинка менен чындыгында жеңилирээк болуп калат экен. Иә. Жеңилирээк экен резинка менен. Эми караңыздар телекөрүүчүлөр. Мен ушул суроону бүткөмдө эмнеге жеңил экен? Эми сезим бутуңузду көтөрүңүз. Эми бияктан басыңыз. Келиңиз эми. Оор экен. Оор экен. Резинканын эң сонун нерсеси, сиз канчалык күчтүү боло баштасаңыз, сиз мисалы 3 айдан кийин же 4 айдан кийин муну сезбей баштайсыздар. А резинкада андай болбойт. Сиз улам кыскартып берсек болот. Мисалы сиз баштадыңыздарбы? Эң узундан, анан кыскартып келе берсек болот. Сезим сиз азамат экенсиз. Чоң рахмат. Мен чын эле ойлогон эмесмин. Көрдүңүзбү? Эки оңой, эки жөнөкөй көнүгүү менен биз бир кишинин чоң проблемасын чечкенге аракеттендик да. Бул чындыгында бул оңой көрүнгөн менен бул чоң проблема. Сезим. Анткени эмне дегенде ошо эжекелерим мага көп чалат, көп айтышат, ошо жайындасы колубуздан уялабыз дейт. Көрдүңүздөрбү? Ошон үчүн көбүрөөк кыймыл аракет кылыңыздар. Кыймыл аракет кылыңыздар. Анан муну кылып атканда эми караңыздар, кол ачыш керек. Ошо ачышканда 20дан өйдө кылганда биз кол ачышат. Эми караңыздар, бири көтөрүп атканда дагы бир жолу эскертип кетели. Көтөргөндө демди чыгарабыз. Дем алабыз, демди чыгарабыз, дем алабыз. Ушундан 20-ны 4 жолу. 4 жолу. 4 жолу. 20-дан 4 жолу. Бир колго. Анан эс алганда келгенде 30-40 секунд. Анан бирди кылып коюп, чай ичип, тамак жасап кетип калбаңыздар. Бир биздин проект менен болуңуздар. Кылып бүттүңүз бир колго. Мына караңыз. Бир колго кылып бүттүм. Экинчи колго кылганда уже бул кол даяр. Бүттү. Бул булчуң уже эс алды. Кайра эле бул колго кыла берсеңиз болот. Жок, сиз өзүңүздү акыбалыңыз начар болсо, анда эс алыңыздар. Ашып кетсе 1,5 мүнөт, андан көп эмес. Ооба, биздин рубрикабызда кошулуп жазсаңыздар болот. Анткени рубрикабыздын убакыты 5,5 мүнөт, 5 мүнөттүн ичинде бардыгын жасап, өзүңүздүн ден соолугуңузду чыңдаңыздар. Жана айта кетчү нерсе, Элмира эжедей болуп, сиздер дагы өз билдирүүлөрдү ыргытып, балким сиздин дагы өз көйгөйлөрүңүз пайда болду, суроолоруңуз пайда болду. Биз болсо бардык суроолорго жооп бергенге аракеттенебиз. Рафаэль Бөлөкбек уулу жана мен Сезим. Анан кичинекей дагы бир сюрпризибиз бар. Кудайым буйрса Сезим. Биздин рубрикабызга чалыңыздар дагы өзүңүздүн жашыңызды,
боюңуздун узундугун, анан кийин салмагыңызды үчөөнү айтыңыздар. Биз сизге эсептеп беребиз. Канча килокалория сизге жеш керек экен. Келиңиздер. Бул бизден сюрприз. Башка диетологдор ушул үчүн акча алат. Биз өзүбүздүн телегөрүүчүлөргө баары бекер, чын жүрөктөн. Рафаэлдин коштошкону эле жакты да, чын жүрөктөн. Ооба, Рафаэл чындыгында биз билбеген, биз көрбөгөн булчуңдарыбызга албетте жакшы бир көнүгүүлөрдү айтып кетти. Сиздер дагы үй шартында байкап көрсөңүздөр болот. Биз болсо бүгүн заманбап билим жөнүндө сүйлөшүп атабыз. Сиз азыр мурун окуп жүргөндө, биз окуп жүргөндө, биз деген кандай десек, билимибиздер менен башка мектептер менен олимпиадаларга барып, ар кайсы тесттерди берип, ошондон утуп келичибиз да, утуп калчубуз кергездечи. Азыркы убакытта болсо, азыр кандай десем, мүмкүнчүлүк пайда болду. Өзүңүздөрдүн жаныңызда мектептер менен эле эмес, башка мамлекетке чыкканга да мүмкүнчүлүк пайда болду. Мунун баары жакшы болуш керек. Ооба, жана дагы биздин деги ошо мектептерде билим системасы тууралуу биз талкуулап жатабыз. Ал жерде системанын деңгээли кандай, жана дагы кандай инновациялар кирип баштады деп. Анткени эмне себептен биринчи кезекте бул көйгөйлөрдүн бири болуп саналат. Анткени көпчүлүк азыркы учурда мектептерде советтик ушул система калып калган да. Бардык эле инновациялар кирди деп айта албайбыз. Анткени кээ бир учурларда мен дагы өз ошол эле туугандарымдын балдарынан байкап көрсөм, алардан ошо айтып кетишет. Мен муну мынтип окуп жатамын, муну деген мынтип окуш керек экен депчи. Аны ойлонуп каласың, башка мектептерде аны заманбап түрүндө дагы оңой, жеңилирээк кылып, мисалы айтып кетишет эмеспи? Бир жөнөкөй эле суроого ондогон башка түрлүү жооптор бар депчи. Жана аны деген азыркы учурда көпчүлүк балдарга, окуучуларга үйрөтүшпөйт. Советтик системадагы кээ бир мектептерде калып калган. Ошол себептен биз бүгүн заманбап билимин темасын алып талкуулап, толугу менен ачып берели деп чечтик. Жана дагы биздин телекөрүүчүлөргө айта кетели, эгерде сиздер дагы өздүк ой пикирлериңер бар болсо, 0508 400 100 номерине узатыңыздар. Бир эле гана мектепте эмес, вуздордо деле сүйлөшөбүз да. Алдыда вуздар. Сен каякта окудуң эле? Азыркы учурда мен окуп мен азыр ошол дипломдук иш менен алек болуп жатамын. Кыргыз ошол өзүмдүн чындыгында университетинде окуп жатамын. Дал эле өзүмдүн ошол багытымда деп айта алам. Мен анда кандай десем, бактылуу иш турбайбы? Экзамен дегендерди унуткам, модуль дегендерди унуткам, жанагы студенттин жумушу дегендерди унуткам. Жыргары эле жашап калган турбайбы? Ооба, мен мисалы Улуттук университетти аяктап жатамын. Сенчи Нурлан каякты бүтүрдүң? Мен деген политехти бүткөм. Кыскача айтканда, политехти эле бүткөм, бирок ошол жакта эң деген сонун окуялар болду да. Мага эмнегедир мектепке караганда şu полиция көбүрөөк жаккан да. Анткени мен мектептен унчукпаган, мени эч ким тааныбаган, кандай десем, мектепке барып эле отуруп эле унчукпай эле кайра келген бала болчумун да. Бирок анан кийин политехке баргандан кийин бир аз кандай десем, аякта жүргөндө эле биринчи курска барганда эле издей баштайт экенсиң да. Сен каяктан болосуң депчи, мен Караколдон болом. Мен да Караколдон болом, кайсы мектептен болосуң депчи. Кичине сүйлөшүп, элдер менен жаңы таанышып, мурун эле чогуу эле бир шаарда эле жашачубуз. Анан кийин бияка келип алып, анан издейт экен да, өзүң туугандарыңды издегендей элечи. Анан ошон кичине политехте кичине мындай сүйлөп калдым да, жооп берип калдым. Бирок окуганым ошо ойдон эле калды. Чындыгында айта кетсек, эмнегедир мага мектеп учуру көбүрөөк жакчы. Анткени бардык балдардай эле болуп, ушул мисалы бала бакчада болсоң, батырактан чоңоюп мектепке барбаймынбы, мектепте болсоң, батырактан чоңоюп университетке тапшырбаймынбы деп. Анан кайрадан ушул мектептен же университетке өткөндө ойлоносуң да, чоңойгон сайын чындыгында сага кыйыныраак болуп калат депчи. Анткени бир эле ушул системадан тышкары ондогон системалар пайда болуп, сен деген жөнөкөй эле ушул математикадан алгебрага алгебрадан жана көтөрүлүп, албетте андан кийин ондогон ушу багыттар пайда болот эмеспи. Ошол себептен балки мага мектепте оңоюраак, жеңилирээк болгондуктан мен мектеп учуруна кайрадан кайтып баргым келет да. Мага негизи мектептен бүт окуйсуң да, 11 жыл окудум, элестетип 11 жыл окуп, анан кийин университетке баргандан кийин барсаң, ошол жакта эжелер, агайлар айтат да, мектепте окуган баарын унуткула дейт да.
кантун дейт, биякта башкача дейт, биякта деген жана орусча айтмакта высшая математика дейт, андан кийин матанализ деген нерселер чыгат, укпаганчы, андан кийин мен бунун баары башкача дейт да. Мектепте отурсаң, мисал айтканда 11ге 22-ни кошкондо анан кийин 33 болот деп чыгат го. Университетке барганда n-ге x-ти кошкондо анан барабар т дегенде кандай барабар т деп. Көпчүлүк студенттер сен менен макул болот окшойт. Жана эгерде сиздер дагы ушундай окуялар болуп калса, бизге жазыңыздар, албетте өзүңүздөрдүн ой пикириңиздерди. Деги эле заманбап билим сиз үчүн бул эмне, бул терминди кантип түшүнөсүз, жана дагы учурдагы биздин өлкөбүздөгү билимдин деңгээли сиздин оюңуз боюнча WhatsApp номери 0508 400 100 номерине жазыңыздар. Анан мектептен мен мектепте окуп жүргөндө мага эмне жакшы болчу, мен деген жакшы окуган балдардын бири эмес болчумун да. Андан кийин англис чет тил тиги мага аябай оор келчү. Чет тил? Чет тил аябай оор келип, мен өзүм эле эжейим эле көтөрүп чыкты да. Экзамендерге киргенде эчтекени жооп бербей чыгасың. Андан кийин менден кийинки кирчи кишилер да бир аз токтотуп турат да. Токтотуп туруп анан мен жөнүндө барып сүйлөшөт. Баланы өткөрүп коелу, 11-ден калып калган болбойт го депчи, анан кийин ошону суранып отуп анан мени өткөрүүчү. Жоош болгону менен акырабастан акылдуу да кылып турсуң. Бирок мен эжейим аябай урчу, ай Нурлан дейт, сен деген тентек эмес болгонуң ал жетишпейт депчи, сен жакшы адам болгону менен ал жетишпейт депчи, окуш керек дейт да. Негизи эң эле чын эле айтат, ооба окуш керек, албетте бул деген керек, азыркы жүрөбүзбү, война мир мага эмне кереги бар депчи. Бул деген сөз байлыгыңарды толтурат. Ооба, биз болсо айта кетели, өз билдириңизди узатыңыздар, биз болсо бир нече убактардан кийин маегибизди улантабыз. Кой. Күндүн түшүгү түшүнбөстүк менен байланыштуу болот. Бул сизден чечкиндүү жана өзгөчө иш-аракеттерди талап кылат. Чындыгында бул иш-аракеттер сиздин чөйрөңүздүн тарабынан жактырылбайт. Бирок сизге эч ким тоскоолдук жаратпаш керек. Өз сезимиңизге ишениңиз. Букачар. Бул күн пландоо, социалдык же эмоционалдык байланыштар жана тааныштар үчүн жагымдуу. Алар узак мөөнөттүү мүнөзгө ээ болот жана кийинчерээк мансаптын өсүшүнө же каржылык кирешеге негиз болот. Иш сапарларга жана саякатка барууга ыңгайлуу. Укмуштуу окуяларды, жеке же ишкердик жеңиштерди күтүңүз. Жаңы перспективалар ачылат. Ушул мүмкүнчүлүктү колдонууга шашылыңыз. Эгиздер. Руханий, чыгармачыл мүмкүнчүлүктөр пайда болот. Топтолгон тажрыйбаны кайра карап чыгып, келечекке пландарды түзүүгө мүмкүнчүлүк бар. Пландаштырууга түрткү берген күн. Жаңы таанышуулар узак мөөнөттүү мүнөздө болот жана кийинчерээк каржылык киреше алуу үчүн негизги нерселердин бири болуп калышы мүмкүн. Бөйөн. Иш сапарлар саякаттоо үчүн жагымдуу күн. Эгерде сизге бүгүн саякаттоо сунушталса, анда макул болуңуз. Жолдо ийгилик, укмуштуу окуялар, чыгармачылык, жеке же ишкердик жеңиштер күтүлөт. Арстан. Күнү бою тынчсыздануулар башаламандыкка же кесиптик иш чөйрөсүндөгү түшүнбөстүккө алып келет. Финансылык абал өтө өзгөрүлмө абалда. Сиздин идеяларыңыз чыныгы кырдаалга дал келбейт. Кандайдыр бир иш-аракеттер сизден көп күчтүү жана убакытты талап кылат. Натыйжасы күмөндүү болушу мүмкүн. Мындай учурда максатка жетишкендигиңиз сизге каршы турушу ыктымал. Бийкеч. Күнү бою тынчсыздануу чечкиндүү иш-аракет менен байланыштуу болот. Чындыгында бул иш-аракеттерди жакындарыңыз жактырбайт. Алар менен мамилелерде конфликттик кырдаал келип чыгышы мүмкүн. Түштөн кийин уруш-талаштардан жана түшүнбөстүктөрдөн кача албай каласыз. Сүйүү жана чыдамдуулук үй бүлөдөгү тынчтыктын жана бейпилдиктин ачкычы экендигин унутпаңыз. Тараза. Таразалар үчүн бүгүн жандуу, күчтүү күн. Сода жаатында иш алып баруу үчүн жагымдуу. Күндүн биринчи жарымында кыска мүнөз, ачуулануу, иш-аракетсиздик, себепсиз сагыныч жок кылынбайт. Түштөн кийин байланыштар жана бизнес жолугушуулары, иш кагаздарын жүргүзүү жана ири инвестициялар жакшы натыйжага алып келет. Каржылык абалыңызды жакшырта алсаңыз болот. Үй бүлөдө этиятсыз убадалардан улам түшүнбөстүктөр болушу мүмкүн. Чаян. Алдамчылыктын, элестердин жагымсыз күнү. Ушак жана кастык коркунучу бар. Ишенбеген адамдарга жакындабаңыз. Атүгүл узак мөөнөттүү достук да намыссыз адамга ишенүүгө негиз боло албайт. Ден соолугуңузга көңүл буруңуз. Өнөккө тоорулардын келип чыгышына жол бербөө үчүн алдын ала чараларын көрүңүз. Жаачы.
Позитивдүү тенденциялар эмоциялардын колунан чыгып кетишине жол бербейт. Максатка жетүү үчүн бардык сүйкүмдүүлүгүңүздү көрсөтүшүңүз керек. Жаңы таанышуулар кийинчерээк мансаптын өсүшү же каржылык кирешенин негизи болушу ыктымал. Текечир. Күнү бою тынчсыздануу, чечкиндүү иш-аракет менен байланыштуу болот. Кагылышуудан же өнөктөштүн чынчыл эместигинен келип чыккан көйгөйлөрдөн коркпоңуз. Сиз кырдаалды ачык айкын түшүнүп, туура чечим таба аласыз. Өзүңүздүн сезимдериңизге ишениңиз. Суугуяр. Кыйын, пассивдүүгүн. Сак болуңуз. Сиздин жумшактыгыңыздан улам. Керексиз талаш-тартыштарга дуушар болуп, бүтүндөй күндүн маанайын буза аласыз. Түштөн кийин күн кыйын өтүшү мүмкүн. Чыр-чатактар же жаракат алуулар жокко чыгарылбайт. Балык. 26 май провокацияларды жана тышкы агрессияны билдирет. Баарын ушул күнгө чейин бүтүрүүгө аракет кылыңыз. Анткени күтүлбөгөн көйгөйлөр сиздин ишиңизди жайлатышы мүмкүн. Көптөгөн балыктар чыгымдарга туш болот. Саламатсыздарбы дагы бир жолу, урматтуу биздин телекөрүүчүлөр, мына биздин кандай башкача отуруп калганыбыздан эле байкап калдыңыздар болуш керек, анткени биздин алдыбызга коногубуз келди. Ооба. Келчү теледоборунун экинчи бөлүгүнө туш болдук. Бүгүнкү биздин темабыз заманбап билим болгондуктан, бүгүн биздин студиябызда Жылдыз Нишарапова Талантбековна, Борбордук Азия Америкалык университетинин инновациялык колледжинин академиялык иштер боюнча директору. Кош келиңиз. Саламатсыздарбы? Менде сизге биринчи эле суроо болуп атат. Академиялык иштер боюнча директору деген, сиз эмне жумуш кыласыз? Академиялык иштер деген бул окуу иштери деген. Окуу, анан тарбия иштерин баарын жетектеп келем, ушу колледж иштеп баштагандан баштап. Жана албетте сиздердин колледжиңер бизге таанымал, бардык эле өлкөбүзгө болуш керек. Ага чейин албетте алдыда колледж тууралуу дагы биз маалымат сиздерден күтөбүз. Бирок азыркы учурда заманбап билим деген сиздин оюңуз боюнча эмне, жана деги эле Кыргыз Республикасындагы билимдин абалы тууралуу айтып кетиңизчи. Так, заманбап билим. Бизде баягы кичине көйгөйдөн баштасам, бизде деген баягы биздин эгемендүүлүгүбүзгө 30 жыл болгонуна карабай, баягы ошол мурдагы эле билим берүү методдорун, ошол эле билим берүү максаттарын колдонуп келебиз да, баягы ошол советтик учурда калыптанып калган нерселер азырга чейин кетпей келет да. Дүйнө жүзүндө болсо уже билим стандарттары уже канча жолу өзгөрдү десем жаңылышпайм, ошо 30 жылдын арасында эле бир нече жолу өзгөрүлсө керек. Анан жакынкы бир акыркы өзгөрүүлөрдү айтсам, бул баягы 2-3 жыл мурун дүйнөлүк экономикалык форум деп коет. Дүйнө жүзүндөгү баягы чоң экономикалык форумда ошол кезде дүйнө жүзүндөгү чоң жанагы жумуш берүүчүлөр чогулуп өздөрүнө суроо коюшканда, биз деген кандай жумушчуларды каалайбыз дегенчи. Ошол маалда биз билим деген бизде кандай, мисалы бизде деген жөн эле знания деп коебуз го, ошондой эле берүү да. Жөн эле баягы знания берүүгө болуп калат экен. Алар деген именно баягы көндүмдөр деп коебуз, навыки. Ошолорго көңүл буруп калышыптыр да азыркы маалдачы. Мурда деген эгерде 20-кылымда жаңы индустрия болуп башталып, ошол маалда эгерде элдерге именно знания керек болсо, азыркы маалдарда ал знанияларды биз жөн эле могу смартфондон эле 1 мүнөттүн ичинде эле баягы ар кандай информацияны таба алабыз да, кандай болсо дагычы. Анан ошондуктан азыркы маалдарда биз ошол көндүмдөрдү экиге бөлүп келсек, баягы твёрдые навыки, мягкие навыки деп коет. Твёрдые навыки именно биздин баягы эмелерибиз да, знанияларыбыз да. А мягкие навыки ал деген көндүмдөр, навыки. Именно адам эмне кыла алат. Ошол маалда где-то бир 20дай бир ошо көндүмдөрдү списогун түзүшкөн. Ошонун эле эң башында адам деген критикалык ой жүгүртүү деп коебуз. Сынчыл ой жүгүртүүчү. Ошол керек экен да. Андан кийинкиси баягы көйгөйлөрдү чече билүү. Адам деген уже иштеп баштаганда эле өзүнө ошо жоопкерчиликти алып, ар кандай ситуациядан чыгып кете тургандай болуш керек экен да. Андан кийинкилер болсо креативдүү ой жүгүртүү деп коебуз, болбосо чыгармачыл ой жүгүртүү, Андан дагы ошо командада иштөө, эл менен баарлаша билүү, проекттерди башкара билүү, убакытты туура пайдалана билүү деген 20дан ашык көндүмдөрдү иштеп чыгышкан. Анан биздин проблема эмне? Биздин деген азыркы билим берүү системасы, мектеп билими болобу,
колледждеги билим берүү болобу, жогорку билим берүү болобу, ошо көндүмдөргө аябай аз көңүл бурат экенбиз да. Баягы бизде деген принцип, мугалим деген бир аябай бир мындай көп нерсени билген адам болуп келип, анан студенттерге басым жасап баштайт да. Сеники туура эмес. Кээ бир кездерде даже студенттер өзүнүн оюн айтайын десе дагы, мугалимдер ошону баягы айттырбайчы. Сен али жашсың, сен деген мен менен айтышканга акың жок деп ошентип басмырлап келишет да. Ошондуктан биз деген Кыргызстан таптакыр билим берүү системасы ошо дүйнө жүзүндө эмне болуп аткан нерселерге көңүл буруп, жок дегенде ошо баягы көндүмдөрдү ар бир окутулган сабагыбызга кошсок, мисалы жөн эле кыргыз тили эмес, ошо кыргыз тилин эле баягы элдин алдында сүйлөй билүү деген көндүмдү берсе болот, өзүн өзү баягы убакытты туура пайдалануу деген, же болбосо командада иштөө деген көндүмдөрдү ошо ар бир предметке, даже математика болобу, физика болобу, ушул көндүмдөрдү кошуп кетиш керек да. Жөн эле баягы знания берүү эмес, именно ошо көндүмдөргө да басым жасашыбыз керек болот. Жылдыз Саламбековна, сиздин жооңуз үчүн чоң рахмат. Жана баарыбызга белгилүү болгондой эле Борбор Азия Америкалык университетинде өзүнүн ушу жакында гана колледжи, инновациялык колледжи ачылган. Жана биздин албетте баарыбызга белгилүү болгон Кыргызстанга биринчилик ушул жакшы университеттердин бири болуп саналат. Ошол себептен телекөрүүчүлөргө айта кетели, азыркы учурда эгерде сиздердин өздүк суроолоруңуздар пайда болсо, жоопторду узатыңыздар. Азыр болсо биз ушул инновациялык колледж тууралуу чакан сюжет көрүп алсак болот. Бүгүнкү күндө жакшы мансаптын ачкычы билим болуп саналат. Жогорку технологиянын өнүгүшү жашообуздагы, ошондой эле билим берүү чөйрөсүндөгү терең өзгөрүүлөргө алып келет. Балким бир нече жылдардан кийин бир катар кесиптер жок болуп кетиши ыктымал. Ал эми башкалар таанылгыс болуп өзгөрөт. Көптөгөн абитуриенттер келечекте керексиз болуп кала турган адистикке кирүүдөн коркушат. Мына ошондуктан Кыргызстанда укмуштуудай билим берүү программасы бар колледж ачылган. Борбордук Азия Америкалык университетинин техникалык инновациялык мектеби бул ийкемдүү жана чыгармачыл жаштарды даярдоону көздөгөн уникалдуу билим берүү программасы бар колледж. Бул жерде инновациялык колледжде окутуунун жана окуучунун биргелишкен изилдөө процесси катары окутуунун принцибин алдыңкы орунга коюп жатабыз. Колледждин мугалими чындыкка ээ болуп, студенттерге жөн гана жеткире турган ээси катары эмес, окуучуну көйгөйгө учуратып, туура суроолорду коюп жана ушул суроолорго жооп табууга үйрөткөн киши. Анткени алда тургай жөнөкөй суроолор үчүн ар кандай жооптор бар. Студенттерди ар кандай кырдаалда сынайбыз. Долбоорлордун иш аракеттеринин астында ойлонууга, ар кандай анализдештирүүнү туудурууга биз шарт түзөбүз. Колледждин негизги максаты ар кандай шарттарда талап кылынган адистерди критикалык ой жүгүртүүгө жана өмүр бою үзгүлтүксүз билим алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болгон адистерди даярдоо. Колледждин профессордук, окутуучулук курамы ар бир окуучуга өзүн табууга, коомду өнүктүрүүгө жана келечекти түзүүгө жардам бере турган жогорку квалификациялуу адистер. Англис тилин жана математиканы терең үйрөнүү, окутуунун инновациялык ыкмалары, квалификациялуу мугалимдер. Мунун баары Борбор Азиялык Америка университетинин инновациялык техникалык колледжи. Келечек сенин колуңда. Саламатбековна, мен мындай угуп кеттим. Инновациялык колледж делип атат. Башка колледждерден ушу менен айырмаланат депчи. Ушу инновациялык эмнеси менен инновационный, ошону айтып бересизби? Инновация деген бул деген жаңы нерсе деген сөз, Бизде деген бул жаңы нерсе, именно колледжде ар тараптуу карасак болот. Бул биринчиден мындай кесиптерди айтып кетейин. Бизде деген инновациялык кесиптер бар. Мурда деген эгерде IT, программный инженерия дегенди жөн эле баягы берип кетсе, именно программный инженерия. Азыр болсо социальный трансформация деп кошконбуз да, ушул именно программный инженерия кантип ошо социалдык өзгөрүүлөргө таасирин тийгизет депчи.
финансы, стартап финансы и высокие технологии деп коебуз. Ошо жетишкен чоң технологиялар кандай ошо бизнеске, стартапкачы таасирин тийгизет деп. Новое предпринимательство и человеческий интеллект деген ошо кантип азыркы адамдарды предприниматель деген баягы идея жаратуучу деген сөз да. Предприниматель, бизнесмен ал эки башка нерсе да. Бизнесмен деген только акча табуу менен алек болсо, предприниматель деген жаңы идеяларды ишке ашыруу деген сөз да. Ошол малда азыркы малда мисалы искусственный интеллект деген күч алып келатат. Азыркы малда көп адамдар, миллиондогон адамдар жумушсуз калуу астында турат, коркунучундачы. Ошол малда ошо именно адамдын интеллекти кантип ошо жаңы идеяларды жаратыш керек дегенчи, генерация идей, креативное, критическое мышление дегендер менчи. И болбосо дизайн жана высокие технологии деген бар, ошо именно өнүккөн технологияларды колдонуп кантип дизайнды үйрөнсө болот дегенчи. Азыр ушул бардык биздин адистиктерди жаттап калалы, алдыда биз анын баарын толугу менен айтып беребиз. Азыр болсо тирөгөрүшөргө кетели, суроолорду даярдаңыздар. Биз болсо бир нече мүнөттөрдөн кийин жагымдуу маегибизди улантабыз. Кел чай чилити долбоорунун экинчи бөлүгүндө эфирибизди биз улантып жатабыз. Бүгүнкү биздин темабыз заманбап билим жана студияда Нишарапова Жылдыз Талантбековна, Борбордук Азия Америкалык университетинин инновациялык колледжинин академиялык иштер боюнча директору жана азыркы учурда биз кесиптер боюнча талкуулап жатканбыз. Уланта берсеңиз болот. Рахмат. Инновация дегендин түшүндүрүп келаткам. Ошол жерден улантып кетсем, биринчиден бул кесиптерибиз инновациялык түрдө берилет бардыгычы. Мен айтып кеткендей 8 кесип боюнча беребиз. Анан инновациянда экинчи мааниси бар, бул деген именно окуу методдору деген сөз. Инновациялык жол менен. Биз кандай баягы предмет окутпайлы сабакты, ар бир предметке ошол мен өйдө да айтып кеткен 20дан ашык көндүмдөрдү отпайм, навыки, мягкие навыки, ошолорду кошуп кетебиз да. Бизде атайын бир центр критическое креативное мышление деген бар. Ал деген ар бир баягы окуу программаларын силабус деп коебуз, ошолордун баарын анализдеп чыгат да. Андан тышкары кластерлерибиз бар, предметтик. Алар да карап чыгат. Именно математикадан жөн эле баягы элдер, студенттер отуруп эсеп чыгара бербестен, именно ушул көндүмдөрдү кантип кошуп кетебиз деген. Кыргыз тили, орус тили, бардык эле сабактар ошо ар бир көндүмдү кошуп чыгыш керек да. Мен бир жакшы маалымат уктум сиздерден. Негизи эле бизде эч бир университеттеги, колледжде кандай мүмкүнчүлүгү жок да. Өзүңүздөрдүн демирчилеріңіздер, достарыңыздар кандай айтасыздар бар экен, колледжди бүткөндөн кийин жумушка орношсо болот экен да, ошолорго эле, ошолор жөнүндө бир айтып бересизби? Биз бизнес advisory council деп коебуз, бизнес совет да. Биз деген ошо ар бир специальность боюнча Кыргызстандагы бир ишкерлерден, кандай десем, организацияларды чогултканбыз ошо биздин Business Advisory Council. Мисалы, онлайн банкинг деген специальностьтор бар. Ал жерде ошо Кыргызстанда жайгашкан чоң банктардын жетекчилери, HR менеджерлери ошо биздин советке киргенде, алар деген эмне кылышат? Алар деген биз биринчиден биздин программаларды карап чыгышат. Алар анткенден билет да, дүйнөдө эмне болуп атканын, эмне жаңылык болуп атканын, трендтерди билет. Анан ошолор айтат да, сиз дагы ушундай предметтерди киргизсеңиздер жакшы болмок депчи. Анан кийин алар биринчиден ошол, экинчиден алар бизде деген баягы практика деп коебуз, бар да, ошо экинчи, үчүнчү курстарда практика өтүшөт. Бизде ошо практиканын 4-5 түрүн азыр иштеп чыкканбыз, ар кандай түрлөрү бар. Ушул организацияларга биз ошо практикага жөнөтөбүз. Анан ал жерде баягы жөн эле ради галочки эмес, студенттер деген реально иштеш керек да. Жөн сөз менен айтканда, сиздерде өзүңүздөр практикага жибергенде да өзүңүздөр таап бересиңер, жибересиздер. Андан кийин сиздерге азыр биздин Кыргызстандын эң чоң компаниялар айтып турат экенде, бизге момундай киши керек болмок депчи, жакшы болмок эле депчи. Анан сиз ошолорду үйрөтүп, анан жумушка орношууда болот экен. Келечекте ошолор жумушка да орношушат да. Жумушка орношуп дагы, бирок кааласа аутсага да экинчи курска эле отурса болот экен. Биринчи коебуз, сразу эле экинчи курска. Азыр айтып кетсем, бизде баягы окуу 3 жыл улантылат. Биринчи жыл 10-11 класстын стандарттык предметтер өтүлөт, 20дан ашык предмет. Ага да өзүбүздүн предметтерди кошконбуз. Анан 2-3 курстан баштап уже специальностьтар башталат. Биздин принцип ошо 15-16 жаштагы балдарга
жогорку билим берүү деген сөз да. Америкада бар раннее высшее образование деп коюшат. Аларда ошо баттан-баттанчы баягы бакалавриат 4 жыл, магистратура 2 жылда отурбай, главное 2 жылдын ичинде аябай баягы качественный билим берип койсок, азыр деген баягы работодательдер дипломду карашпайт. Высшее образование же магистратура деп, эгерде адам ишти жакшы алып кете алса, адам если мондай иштегиси келип турса, работодательдер азыр дипломдорду көп деле көңүл бурушпайт да. Ошондуктан биздин студенттер бүткөндөн кийин 4-5 жолу бар. Биринчиден алар уже 18 жашта диплом алып иштеп кетсе болот. Кыргызстанда эле эмес, башка жактарга, анткени англис тилин аябай усиленно беребиз. Экинчиден аутса ошо университетке экинчи курска отурушса болот, ошол элечи. Үчүнчүдөн биздин баягы кош диплом беребиз, Швейцариянын менеджмент мектеби деп коет. Ошол жака барып дагы баягы биз деген 3 жылдын ичинде 120 кредит беребиз да, европалыкчы. Ошол кредиттердин эсебинен ошо Швейцариядагы мектепке дагы, колледж да, биз университет деп да койсом болот, ошол жака барып экинчи, үчүнчү курска отурат. Андан тышкары биз азыр Европа, Америка менен баягы кош диплом, анан дипломдорду признавать этмей деген нерселерди кылып атабыз. Чехия, Франция, Германия дегенчи азыр карантинге карата кичине токтоп турат ал иштердин баары. Биз ошолор партнерлор таап, ошолор менен сүйлөшүшүбүз керек да. Биз деген аябай качественный билим беребиз, бирок биздин балдарды экинчи же үчүнчү курска аласыздар деп. Анткени Европада бакалавриат деген 180 кредит менен бакалавриатты алса болот да, биз уже 120 кредит берип атабыз. Андан тышкары баягы Швейцариядагы университеттагы биздин рабочий программаларыбызды карап турат, окуу программаларыбыздычы. Алар дагы 3-чү курста келип, ошол университеттин профессорлору бизге келип сабак өтүшөт да. Анан ошо биздин студенттердин билим деңгээлин дагы карап көрүшөт да. Эң сонун чындыгында айта кетсек, Борбор Азия ошо Америкалык университети ачылганда эле дароо эле биринчи кезекте сапат турган. Жана азыр биздин активдүү тергөөчүбүз жазып кеттир, саламатсызбы эжеки? Мен медициналык факультетке тапшырайын дедим эле, кирүү деги эле контракты канча болот сиздердин колледжиңизде деп жазып кеттир. Биринчи эле кезекте орусча айтканда аутсаны биз көргөндө колледж болобу, университет болобу, ушул акчалай финансылык каражаттарды ойлойбуз да, эмне себептен кымбат жана деги эле азыр колледждеги акчалай каражаты канча турат? Азыр былтыр кичине арзаныраак болчу, бирок ал деген именно себестоимость боюнча окутканбыз да. Азыркы учурда даже Кыргызстанда качественный образованиянын себестоимости өзүнүн наркы $5000 турат экен. Ошондуктан башка жактарда 20 000, 30 000 сом деген контракт ал именно качественный билим берүүгө мүмкүн эмес да, ал акчагачы. Бизде деген биринчиден деген биздин азыркы айтып кетчү нерсем, бул жылдан баштап контракт $6800 болду. Бизде суроо талап көп, аябай келгендер көп, тапшыргандар да көп. Биз атайын специальный экзамен аркылуу алабыз. Англис тили, математика, орус тилден тышкарыда креативдүү эссе деген эссе жазышы керек. Ал ошо креативдүү эссеге 40% беребиз да, адам эгерде ошо ой жүгүртүп жакшы жазса. Анткени могу жазуу анан окуу көндүмү деген бул дагы эң керектүү көндүм да, 21-кылымдачы. Тапшыра турган бала дароо эле англис тилин билиши керек. Ооба, билиши керек. Бирок англис тилинин ар кандай деңгээлдери болот. Анан кийин качественный билим берүү үчүн көп акча талап кылынат экен. Бизде деген даже Америкадан келген, Франциядан келген профессорлор иштейт, мисалычы. Билим берүү орус тилинде, анан англис тилинде болуп келет. Группаларыбыз бар, жалаң англис тилинде сабак өтүлөт, бүттүк сабактарчы, даже кыргыз тилинде, англис тилинде өтөбүз да. Анткени бизде даже Америкадан келген, Германиядан келген студенттер окуйт bizde дагычы. Алар орусча түшүнбөгөндүктөн англисче өтүп келебиз. Анан кийин бул биздеги некоммерческий организация болуп эсептелебиз. Биз канча акча тапсак, ошонун баарын эле кайра ошо балдарга коротобуз да. Эч кандай прибыль көрүү деген жок. Ошондуктан баягы качественный билим берүү бул деген ошо көбүрөөк мен талап кылат экен. Даже программный инженерия дизайн деген ар бир эле программасы 1 жылгачы. Баягы биздин студенттерге чача келсек, $20,000 чейин ошо мисалы ар кандай программаларды колдонушубуз керек болуп атат да, 3D Max болобу, Adobe Photoshop болобу, Revit болобу, ар кандай программалар бар да, Python ошондой. Ошолордун баары дагы аябай кымбат болуп келет. Андан тышкары бизде деген баягы кичине лабораториялар, мастерскойлор болушубуз керек. Ошонун бардыгы эле аябай чоң финансылык
нерселер талап кылат. Бардык шарттар түзүлгөн деп айтабыз да. Жана чындыгында шарттар тууралуу айтып кетсек, эгерде башка университеттер менен салыштырмасак, чындыгында Борбор Азия Америка университетинде бардык ушул лаборатория жагынан отуруп турган ушул толугу менен заманбап талабына дагы туш келгенде, эмнеге ушул мындайча айтканда окуучуларга ушул шарттар керек? Анткени көпчүлүк адамдар айтып калышат да, караганда биринчи кезекте ушул сапатын карабай эле шарттарын карайбыз, ал жакта кандай экен депчи. Билимдин сапаты ошо шарттардан түзмө-түз байланышта да, анткени эч кандай инфраструктура жок, билим берүү мүмкүн эмес да. Анткени ошол эле даже жөнөкөй эле математика сабагы, физика, химия сабагы лаборатория керек да. Бизде деген лекция, практика деп бөлбөйбүз. Бүттүк эле аралаш болот да. Адамдар деген өздөрү жаза билиш керек. Эми айткандай, мен укканымды кайра унутуп коем, окуганымды унутуп коем, эгерде өзүм кылсам өмүр бою жаттап калам деген нерсе да. Ошо класста болобу, аудиторияда болобу, лабораторияда болобу студент өздөрү кылышы керек да. Анан кийин ошо даже физкультураны дагы жөн эле ишке чыгып чуркатып койбостон адамдын ден соолугуна жараша ар бир адамга подход кылыш керек да, кичинечи. Бизде негизи эле индивидуальный подход деп коебуз. Бир группада мисалы 20 окуучу отурса, математикаданчы мисалы, алардын деген деңгээли ар кандай болот да, математика. Бирөө сильный болот, бирөө слабый болот. Мугалим деген ар бир балага деген индивидуальный өзгөчө подход кылыш керек. Бул жылы, мурдагы жылы Нобелевский лауреат, Нобелевский премия албадыбы? Ушулну доказать этти да, 20 канча бир 10 жылдан ашык ошо бир Африка өлкөсүндө ошо эксперимент жүргүзүп, аягында ушул окумушту тапты да, ошо баарын эле 20 адамга бирдей эле материалды берген, бул деген эффективдүүлүккө жатпайт экен. А мугалим деген ар бир окуучунун, ар бир студенттин деңгээлине карата индивидуальный подход кылышыбыз керек экен да. Биз да ушул принципти колдонуп келебиз. Андан тышкары бизде бүттүк интерактивдүү түрдө өтүлөт. Студенттер отуруп, же болбосо уктап эч нерсе кылбаш керек да. Дайыма мындай процесс жүрүп турат. Бизде деген мугалим менен студент бир деңгээлде да. Мугалим деген студентти уга билиши керек, аны деген оюн сыйлай билиши керек дегенчи. Мындай туура эмес ой деген болбойт да негизи элечи. Ар бир бизде кичине маданиятыбыз ушуга жатканда көп жаштарды сүйлөтпөйчү, сен али жашсың, мен сүйлөп атканда сен сүйлөбөй эле отура бер деген принцип бар бизде, андайды эметпейбиз. Биз деген ошон үчүн мугалимдерибизди бир жылда 4-5 жолу семинарлардан өткөзүп турабыз. Faculty development деп коебуз, именно окутуучуларды өнүктүрүү семинарлар деп коебуз. Ал жерлерде там современное образование деген эмне, кандай методдор чыкты, жаңы методдорду көрө калсак эле ошолорду колдонуп баштайбыз да. Биз мисалчы баарын айтыпчы. Андан тышкары мугалимдер менен, окутуучулар менен мен дайыма байланышта болом, WhatsApp болобу, email болобу. Статьяларды окуйбуз чогучу. Бир нерсе тапсак эле ошолорду жөнөтүп баштайм да, мисалычы. Баарын окутуп, анан класстер деп кетпедимби, ошол балдарда ар бир окутуучулар класста эмне кылышып атканын айтып беришет да бири-биринечи. Анан бири-бирине замечание кылып, Андреас Шляхер жакында эртең ошонун семинары болот бизде как раз. Европада организациянын ошо билим берүү тармагын жетектеп келет ошол киши Андреас Шляхер деген. Ошол айтканда, окутуучулар бири-бири менен опыт алмашканда, бири-бири менен билим деңгээлин алмаштырганда гана ошондо эффективдүүлүк күчөйт дегенчи. Азыркы учурда көпчүлүк мындайча айтканда өлкөлөр ар кандай системаларга туш болушат да. Биздикилер дагы эмнегедир аябай салыштырмалууда Кыргыз Республикасынын ушу билимин төмөнүрөөк дешет да. Мисалы ушул Сингапур өлкөсүн алсак, анан айтышат ал жакта система өзгөчө деп. Мисалы мен билишим боюнча биздин өлкөбүздө болжол менен мисалы баллондук системасы бар да. Колледжде ушундай системалар барбы жана эмне себептен биздин ушул башка өлкөлөрдөн айырмаштыруу, ушу салыштырмалуу аябай мындайча айтканда зор десек болот. Рахмат сурооңузга. Негизи эле дүйнө жүзүндө бардык эле өлкөлөрдүн астындагы турган суроо мындай да, балдар өзгөчө кичинекей мектеп жашындагы балдар болобу, студенттер болобу, колледждеги студенттер болобу, алар деген көбүнчөсү ошо окуу жайына баргысы келбейт да. Негизи элечи, бул эми бардык эле өлкөлөрдө бар, даже мектеп жашындагы балдар. Ошон үчүн decision maker деп коет, кандай десем, чечим кабыл алуу органдары ойлошот да, ошо
кантип ушул балдар ушул мектепке болобу, университетке болобу с удовольствием эртең отуруп бара турган кылабыз депчи. Азыр баягы финское образование деп аябай эме чыгып атпайбы? Популярный болупчу, баягы домашняя работа жок, парта деген жок депчи. Ар кандай методдорду ойлонуп чыгышып атат да. Эмнегедирчи кантип ушул адамдарды, баягы кичинекей балдарды билимге болгон кызыгуусун арттырабыз. Анан келип жөн эле баягы смартфонду анан телевизорду карап отуруп жүрбөй эмне окуганга кантип эме кылабыз дегенчи. Ошон үчүн бул жерде айтып кетчү нерсе эң биринчи эле ролду, ушу кызыктыруу ролун бул окутуучулар ойлонушат да, ойношот да. Мисалы даже математиканы ала кетсек, мисалы көп бул деген секрет эмес. Мектеп жашында эле кандай балдар математиканы жаман көрүшөт. Даже университетте айтышат. Азыр деле жаман. Мага эмне кереги бар математиканы депчи, кечке чейин ушу башты оорутуп чыгарам, кийин мага ал деле косинус, синус до сих пор не пригодились дегендер бар да, мисалчы. Бирок баягы ар бир эле мектептин, ар бир эле предметтин ролу бул адамдын баягы логикалык ой жүгүртүү, анан баягы адам өзүнүн өнүгүүгө алып келет да. Ошон үчүн биринчи эле айта кетчү нерсе бизде деген ар бир окутуучу, баягы окутуучу деген жөн эле баягы адам эмес, именно биринчи эле ойногон ролу бул ошол студенттерди же окуучуларды ошонун сабагын сүйүп калууга алып келиш керек да. Математиканы болобу, тарыхты болобу жакшы көрүп, кызыгуусун арттыруу деген сөз да. Анан экинчиден бул ошо именно университеттин же болбосо окутуучу организациянын жетекчилери ойлонушу керек. Кантип баягы кызыгуусун арттырам дегенчи. Азыр Америкалык университет аутса эмне үчүн баягы көп жаштар ошол жака баргысы келет, анткени баягы кампустун өзү эле да чего стоит деген сөз да, баягы инновациялык кампус да. Биздин студенттер даже азыр колледждин студенттери кечки 9-10го чейин үйлөрүнө кетире албайбыз да, эртерээк кетип калгыла маршрутка токтоп калат деп араң чыгарабыз да. Анткени бүт шарттары бар да, баягы үйүндөгүдөй эле жүрө берет да, даже үйүндөгүдөн да кенен жүрүшөт да. Дивандар бар, компьютерлер турат, шахмат ойношот, бири-бири менен ойношот, ушундай да, көп эмелерчи. Мугалимдер деле ошол жерде жүрө беришет, баягы ошо именно организацияны, баягы көп мектептер эптеп эле келип, анан 2-3 саат отуруп анан кайра үйгө кетмей дебей, ошо балдарды ошол жерге кызыгуусун арттырыш керек да, ошол жерге кармап турушу керек деген сөз да. Андан кийинки роль бул эми мамлекеттик кызматкерлердин же болбосо мамлекеттик ошо организациялардын ролу, алар деген ошо Кыргызстандагы ар кайсы билим берүү деңгээлин жакшыртыш керек да. Биз Болонский система деп кеттиңиз, ал ошо именно жогорку билим берүү системасы эле, ал именно Болонская системачы. Андан тышкары мен баягы колледждерде, мектептердеги система, мисалы баягы 2015-жыл биз акыркы жолу катыштык окшойбуз, PISA деп коет, ошо именно программа именно между эл аралык мектептердеги ошо где-то бир 15 жаштан 18 жаштага чейинки баягы high school деп коебуз го, 9-класстан өйдө десек болот да. Или болбосо мектеп билим берүүсү системасы. Ошолордун баарын баалашчу да. Биз деген ошо 2015-жылдан кийин баягы кичине билим деңгээлибиз өтө төмөн болгондуктан ошо программадан чыгып кеткенбиз да. И именно эртең бул ошо 27-майда ошо Андреас Шляйхер ошо PISA программасынын автору эртең ошо биздин колледждин онлайн выступать этет. Аны биз негизи мындай эле чакырганбыз, бирок азыркы шартка байланыштуу онлайн выступать этет да. Негизи ошо эслиге биз ошо мектептеги билим же болбосо колледждеги билимди жакшыртуу үчүн ошо PISA программасына кирип ошолордун баягы талаптарына жооп берсек жакшы эле өнүгөт элек деген сөз бар да. Сиздин жообуңуз үчүн чоң рахмат. Ооба, бизде аз эле убакыттар калып атат, ошондуктан көбүрөөк сиздин колледж боюнча көбүрөөк маалыматтарды алып алыш үчүн сиз буга чейин айтып кеттиңиздер, Инстаграмдан, Фейсбуктан жана өзүнүн баракчасы бар деп, ошондон суроолорду берип, ошого жооп алып алса болот да. Азыр телекөрүүчүлөргө албетте кайрылышкан жакшы учур болмок сизге. Биз деген 2020-2021 окуу жылына уже наборду деген декабрда эле баштаганбыз, 2019-жылы. Азыр уже набор бүтөйүн деп калды, да бир где-то 20 эле орун калса керек. Ошон үчүн келиңиздер, тапшырыңыздар. Биз деген ар бир жумада, ар бир жекшемби күнү ошо экзамендерди өткөзөбүз. Канча адам жазылса эле, 5-6 адам жазылса эле экзамен өткөрөбүз да. Ошо 4 экзамен болот. Эгерде орус тилинде окугуңуз келсе, анда орус тилин, англис тилин, анан математикадан,
Анан 4-нчү компонент бул креативдүү эссе деп коебуз. Окуучу деген жазышы керек да. Ар кандай суроолорду беребиз ал жактанчы. А ушу креативдүү эссе аябай чоң ролду ойнойт. Ал жакта 40% ушу креативдүү эссе түзөт десек болот. Ошон үчүн Медерово Тынстанова кесилишинде жайгашканбыз. Келип жазылып кетсеңиздер болот. Биз деген ар бир адамга өзүнчө подход кылабыз, даже ар бир студентке. Ошо баягы кичинекей организациялардын бир жакшы жагы ушул да. Баягы 1000 же 2000 студентибиз болсо, баягы баарына көңүл бура алмак эмеспиз. Азыр деген бизде бир 200дөй биринчи эле курста студент окуйт, алардын деген үйүндө эмне проблема болобу, өзүндө эмне проблема болуп, бүт прям индивидуальный подход да биздечи. Ошон үчүн Facebook, Instagram баракчаларында аябай активдүүбүз. TSI Outside сайтыбыз да бар, бирок ал жерде кичине жаңыртышыбыз керек. Бирок специальностьтар бирок азыр иштеп атат да сайт. Ооба. Именно специальностьтар боюнча информация бар, окуу методдору боюнча. Дилгүл Салатбековна, өзүңүздүн убактыңызды бөлүп, албетте бардык маалыматтар менен бөлүшкөнүңүзгө ыраазычылык сиздерге, сиздердин колледжиңизге, албетте өзүңүзгө дагы алдыда ийгиликтерди каалайбыз. Пландарыңар сөзсүз түрдө орундасын. Жана дагы биздин телеканалыбыздан кичинекей болсо дагы эсте калар сизге, кичинекей белек болсун, чай ичип, бизди эстеп жумушубузга барып коелуңуздар кабинетке. Биздин телекөрүүчүлөргө айта кетели, алдыда биз дагы сөзсүз түрдө жаңы темаларды да ойлоп табабыз. Жана да телекөрүүчүлөргө айтып кетчү дерсе, эгерде өзүңүздөрдүн ой пикирлериңиз бар болсо дагы 0508 400 номерине узатсаңыздар болот. Сезим баарын айттым, мен сөзүм эле калды окшойт да. Дайым биз менен болуңуздар, дайым бизге чалып жазып туруңуздар. Ооба, сак саламатта калыңыздар.